Буга чейинки бийликтеги Атамбаев, Жээнбековдор бир аз азыркы бийликке караганда сабаттуу болгон экен. Себеби ошол протоколдун күчкө ээ эмес экенин ошол эки инсан билген экен. Азыркылар айтылып келаткандай эле жалаң сабатсыздар келип чогулуп алгандыктан ошо протоколдун күчү барбы, күчү жокпу аны билбей эле бийлигине таянып күчкө салып эптеп басынтуу аракет болгон. Баягы бийликти сындап чыккан, бийликке катуураак үн каткан адамдардын баарын эле алып келип эле суракка чакырып, тиги камап, ошол түр менен коркутуп атышат. Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Дагы бир жарандык активистибиз Нурбек Кубанычбековге микрофон суналалы. Нурбек. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим. Мен бүгүн эмне айткым келди? Буга чейинки бийликтеги Атамбаев, Жээнбековдор бир аз азыркы бийликке караганда сабаттуу болгон экен. Себеби ошол протоколдун күчкө ээ эмес экенин ошол эки инсан билген экен. Азыркылар айтылып келаткандай эле жалаң сабатсыздар келип чогулуп алгандыктан ошо протоколдун күчү барбы, күчү жокпу аны билбей эле бийлигине таянып күчкө салып эптеп басынтуу аракет болгон. Дагы социалдык тармакта бийликти колдогон колдоочулардын көпчүлүгү мандатын алалы, мандатынан ажыратыш керекпиз, камашыбыз керек дегендей сөздөрдү айтып атат. Урматтуу дакансалар, бийликти сүйүп күйүп аткандар, мандатты силер сүйүп жүргөн бийлик берген жок, мандатты эл берди. Аны бир гана эл ала алат. Силердин алууга дагы айтканы дагы акыңар жок. Себеп дегенде силер шайлаган эмессиңер, мандатты берген эмессиңер. Аны мына бизге окшогон бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү Кыргызстанда адилеттүүлүктү, акыйкатты тутунган жарандар берди. Мына ошон үчүн тез арада 2 күндүн ичинде 5-чи микрофон элдик микрофон дегенге айланды. Кайсыл микрофонуңар элдик деп айта аласыңар? Бүгүнкү бийликтин партиясынан келген депутаттардын эч бирин айта албайсыңар. Ошондуктан элдин үнүн басууга аракет кылбагыла. Эгерде азыркы протоколду жокко чыгарып, ал Кыргызстанга таандык кыргыздын жери дей турган болсоңор, 2009-жылга чейин кыргыз эли кантип кыйналган болсо, кандай азаптар менен өткөн болсо, ошол нерсеге түртүп атасыңар силер. Кайра ошол күндө Алперебиз Баткендеги Лейлектеги элге деп атасыңар. Бул адилеттүүлүк эмес. Бул силердин сабатыңардын жетишсиздиги. Биз дагы жыргаганыбыздан келип отурган жокпуз. Жалабаттан, Оштон, Баткенден, ар жактан келип жыйналып атабыз. Биз адилеттүүлүк, акыйкаттык деп келгенбиз, ошол бойдон турабыз. Биз адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты, мыйзамдуулукту, тазалыкты, тартипти Адахан Кимсанбаевичтен көрөбүз. Ошон үчүн колдойбуз. Силерге окшогон бүгүн бирди айтып, эртең башканы айткандарды биз кечирип койгула, колдой албайбыз. Колдоого милдеттүү дагы эмеспиз. Мен ошон үчүн бүтүндөй Кыргызстандын жаштарына, жигиттерине, ага эже инилерибизге, апаларыбызга кайрылат элем. Моундай адилетсиз маалда биз калыс болуп, адилеттүү болуп туруп беришибиз керек. Кыргыздын тарыхында адилетсиз элдин кесебинен менмин деген кыргыздын тың чыкмаларын башын жеп келгенбиз. Ошол эле Россияга, башка жака кыргыздын эле арасынан тың чыкмалар кат жазып жүрүп башын жегенбиз. Азыр мына жогоруда агаларыбыз айтып өттү, Кыргызстанда 2 мыкты саясатчы болсо, ошонун бири Адахан Кимсанбаевич деп. Бул акыйкаттык. Бул кишини дагы биз жолдон уруп албайлы. Бизге жаштарга үлгү боло турган, жол көргөзө турган, акыл насаат кеп кеңеш бере турган инсан. Биз бул инсандан жаман көрбөй, билбеген жаштар акыл насаатын урдап, тажрыйбасынан илим билим алсак, бизге ал артыкчылык кылбай. Мен бүтүндөй ачык эле кайрылам. Эмне кылсаңар ошол кылгыла. Бийлигиңби, башкаңбы мен корккон жерим жок. Бирок эртеңки күнү ар бирибизди камап, же сындырып, же болбосо үйүбүзгө баягындай сурамжылоо менен барып басынтабыз десеңер жаңыласыңар. Буга чейинки Жээнбековдун учурунда дагы эптеп араң үйгө жеткен күндөрүбүз болгон. Анда дагы кыстыңар, сабадыңар, тепкиледиңер. Бирок биз ачык айта элек болчук. Бүгүн айталы. Мына мен өзүм ошол күндү көрдүм. Бүгүн дагы ошондой кылабыз десеңер, эртең дагы биз балким ушинтип Алла Таала өмүр берген болсо ушинтип тике бутубузда туруп, маңдайыңарда турушубуз мүмкүн. Алар дагы ойлогон, ушу менен булар жоголот, Адахан Кимсанбаевичтин жанынан арылат, ал жалгыз калат деп. Адахан Кимсанбаевич айтып келет. Мен жалгыз болсом дагы акыркы демим калганча күрөшөм деп. Демек ал инсан күрөшөт, биз дагы күрөшөбүз. Ошондуктан бийлигиңерге таянбагыла. Президент деген адам
президент деген адам бул журт башчысы, журт атасы. Оң жагы болобу, сол жагы болобу, кайсыл тарабы болбосун бардыгына бирдей тегиз караш керек. Бирок кече вечерний Бишкекке берген интервьюсунда биздин Орозаева Нарматова менен Адахан Кимсанбаевичке түздөн түз өзү көргөзмө берип жамандап атат. Бул президенттин деңгээли эмес. Бизди дагы ошол менин деңгээлиме түшкүлө деп үндөп эле койгула. Ал деңгээлиңер өзүңөргө буйрусун. Биз ар дайым бийиктикте болуп келгенбиз, адилеттүүлүктө, маданияттуулукту сактап келгенбиз. Силерге окшоп бир бүлдөктү чыгарып, атайын ошонун оозу менен бир кыздын төшөгүнө чейин кирген эмеспиз. Бизде андай нерсе жок. Бизде жигиттик деген намыс бар. Бийиктик деген нерсе бар. Ошондуктан деңгээлиңерди көтөргүлө. Чоң рахмат, Нурбек мырза. Ал өзүкө келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер жана менин кыргыз элим. Россияда убактылуу иштеп жаткан мигранттар, биз силер менен сыймыктанабыз. Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары бизди ошол жактан алыстан болсо да сиздер ушул YouTube'ду карап лайк басып бизди көрүп туруңуздар, колдоп туруңуздар. Мен бул бийликке сын айтат элем. Кандай деп сын айтат элем? Мен бул бийликтен корком деп кече да айтып келгем, бүгүн да айта аламын. Себеби бул баш көтөрүп эле баягы бийликти сындап чыккан, бийликке катуураак үн каткан адамдардын баарын эле алып келип эле суракка чакырып тиги камап ошол түр менен коркутуп атышат. Самый Кожо, мен Мирлан Самый Кожо. Жок, Нурлан Самый Кожо. Мен сизди аябай сыйлаймын. Ыйман Гүлжигит Нуржигит Кадырбековду дагы аябай сыйлаймын. Ушулар баягы жогорку кеңеште көбүрөөк сүйлөп койсо коркуп отурам, ушуларга бирдеме болбосо экен, ушуларды дагы баспаса экен деп. Ансыңар мынакей биздин Кимсанбаевичти дагы алып келип кайра суракка чакырып эле ушинтип басындыруулар болуп атат, үркүтүүлөр болуп атат. Орозайымды дагы тынч койбой атасыздар. Бул бийлик эмне деген бийлик? Бул бийлик элдин бийлигиби же жөн эле бул эки достун бийлигиби? Мен айта алам, макул мени камаңыздар, макул мени апарып суракка тыккыла. Мен элден эчтеке урдаган жокмун, мен мамлекеттен эчтеке урдаган жокмун. Эл уже кыйналды. Андан көрө силер деген мектептерди башкарсаңар болмок. Больницаны, милицияны, сот составын карап бизге ушул бир кандай десем бир адилеттүү чечим чыгарып берсеңер болмок. Карапайым калк силерден кыйналып уже тажап бүттү. Бекзат, мен сага айтарым дагы бир жолу, бизде деген билеги күчтүү эркектерибиз турат. Келесиңби? Билеги күчтүү эркектер менен келип ошол ат чабышкын. Сен деген кыпындай кыргыздын татынакай, жапжакшынакай кичинекей кызына эме кылбагының, баягы ар кайсы сөзүңдү айтпагының. Сен тергөөчү болуп анын дипломун тергеп атасың. Сен прокурор болуп ага деген ар кандай сөздөрдү айтып атасың. Сен прокурорсуңбу? Сен деген тергөөчүсүңбү? Аны деген эл тергейт, прокурор тергейт. Аны деген мамлекеттин өзүнүн тергөөчүлөрү бар. Ошолор тергейт. Отурасың да бетиңди таштабактай кылып ар кайсы сөздү сүйлөйсүң. Мына биздин колдоочулар бүт Россия боюнча келип атабыз мынакей колдоочу болуп. Россияда, Пенден, Лондонда бар, Америкада бар биздин колдоочулар. Бийлик эч качан өзү билип чечим чыгара албайт. Бийлик бул элдики. Садыр Нуркожоевич, сиз түрмөдө отурганда биз деген кандай ыйлап чыкканбыз, ошондо колдоп чыкканбыз. Сиздин аялыңыз дагы ушул биздей болуп, ушундай болуп турган плакатты көтөрүп алып, ал күндөрдү сиз унуттуңуз. Таптакыр унутуп калдыңыз. Ошону айдын 15-и жарык, 15-и караңгы дейт. Жеп ичкендер ошол жогорку кеңеште отурушат. Тымызында баля бар да бөйрөгүндө жара бар болуп. Андан көрө сиз ошолорду тергеп, бардыгын ошо кылдаттык менен карап мамиле кылсаңыз болмок. Биздин Адахан Кимсанбаевичтай эч кандай астыга салдыра турган, астына сала турган лидер жок эч жерде. Мындай кишини биз коргоп, сыйлап алышыбыз керек. Карапайым калк деген турат аркасында. Калайган калк турса, Адахан Мадымаровду биз өзүбүз колдоп алабыз. Дагы бир жолу ойлонгула.